3 günden beri Alexey Шишовдун айланасында чатак. Бакиевдин учурунда ал Дастан заводун жетектеген жана энергетикадагы схемалардын автору деп айтылат. Өлкө президенти өзү атайын пост жазып, ага каршы иш ачылбаптыр, Шишовго издөө салынган эмес. Азыр болсо Максим Бакиев катып койгон 200 миллион долларды табууга Шишов көмөктөшүп жатат деп билдирди. Оппозиция аны калп деп чыкты. Иш козголгон, Шишов издөөгө алынган деп. Анын ак чүкүсүнө кирип отурбастан башка жыйынтыктарды чыгарсак болот. Эмне үчүн өлкөдөн миллиарддаган каражат алып кеткен адамдар азыр чет өлкөдө тынч жашай албайт. Же Максим Бакиев менен анын мурдагы жакындары ортосунда араздашуулар пайда болду. Же болбосо алар жаңы бир чоң нерсе даярдап жатабы. Андан тышкары убактылуу өкмөткө каршы дагы иш жүрүп жатат жана анын айрым мүчөлөрү өз кезегинде Макиевтердин мүлкүн менчиктеп алган деп айтылууда. Андай болсо бир дагы бийлик Кыргызстанда өлкө жана коом мамлекет үчүн таза иштеген эмес экен да. Жана азыркы бийликтин былыктарын биз алмашкандан кийин гана билебизби?